Кыргыз Республикасынын жаңы жазык мыйзамынын концепциясы жөнүндө Сыдыкова Лейла Чынтургановна. Жазык мыйзамынын репрессивдүү чараларынан чегинүү, соттолгонго коомго аралашуу максатында таасир берүүнүн жаңы механизмдерин кийирүү жана иштеп чыгуу. Бул үчүн биринчи орундагы милдеттер белгиленди. Биринчи, жазык жоопкерчилигин оптималдаштыруу. Экинчи, административдик жоопкерчиликтин табиятына жаңы ыкмаларды иштеп чыгуу. Үчүнчү, кылмыш жазык кодексинде жоосунду декриминалдаштыруу. Төртүнчү, кылмыш жазык кодексинде жоосунду депеналдаштыруу. Бешинчи, жазаны түрү жана мөөнөт боюнча градациялоо. Алтынчы, кылмыш жаза кодексинин не коопсуздук чараларын кийирүү. Жетинчи, сыноо институтун кийирүү. Сегизинчи, юридикалык жактардын жоопкерчилигин белгилөө. Кылмыш жазык кодекстен кээ бир коомдук чоң коркунуч келтирбеген жоосундар бөлүнүп, жазык жоруктар категориясына кошулду. Бул жазык жоруктар жөнүндө кодекске киргизилип, анда чагылдырылат. Кээ бир жазык мүнөздөгү жоосундар, мисалы үй бүлөлүк зомбулук, майда бейбаштык, майда уурулук, өлтүрөм деп коркутуу жана башка. Кыргыз Республикасынын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстен жоруктар жөнүндө кодекске киргизилди. Ошентип административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекс көп өзгөртүүлөргө дуушар болду. Бул административдик чиновниктердин коом алдындагы кылган жоосундар үчүн жоопкерчилиги. Бул жеке жактын кызмат адамдарына, мамлекеттик, муниципалдык органдарга мыйзамсыз аракеттер үчүн доосу. Мурда баар кызмат адамдар жоопкерчиликти административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекс боюнча тартчу. Азыр алар административдик юстиция алкагында каралат. Жаңы административдик юстиция түзүлдү. Кызмат адамдарынын жоопкерчилиги өз алдынча административдик процедуралар жөнүндө мыйзам жана административдик процесстик кодекс менен талданат. Ал 2017 жылдан бери колдонууда. Бузуучу субъекттер, жеке жана юридикалык жактар. Кодекстер тизмеси: кылмыш жазык кодекси, жоруктар жөнүндө кодекс, бузуулуктар жөнүндө кодекс, административдик процесстик кодекс. Кодекстен жарандык укуктук мамилелер категориясына тиешелүү кылмыштар чыгарылды. Анча чоң эмес ооруктагы кылмыштар кылмыш жазык кодекстен жоруктар жөнүндө кодекске которулду. Жазык жоосунун жаңы категориясы пайда болду. Жазык жоругу. Жорук соттуулукка алып келбейт. Эми жоосунду депеналдаштыруу жөнүндө. Аракеттеги кодекс мөөнөттөрү жана кармоо режими боюнча жогору репрессивдүү. Жаңы кодексте төмөнкү мөөнөттөр белгиленген. Минимум 6 ай, максимум 15 жыл. А чогундуу кылмыш жөнүндө өкүмдөр боюнча 20 жыл. Өмүр бою эркинен ажыратуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу мүмкүндүгү менен калды. Бирок 20 жыл эркинен ажыратуу мөөнөтүн өтөгөндөн кийин. Кылмыш жаза кодексинде ошондой эле эркинен ажыратууга байланышпаган альтернативдүү жаза каралган. Булар коомдук жумуштар, белгилүү кызмат ордун ээлөө укугунан же белгилүү ишмердик кылуу укугунан ажыратуу, түзөтүү жумуштары, акча штрафы. Жазалоонун системдик түрү боюнча абдан чоң реформа жүрүүдө. Сөз градация жана мөөнөттөр жөнүндө. Кылмыш жаза кодексинде жазаларды бөлүү каралган. Коомдон бөлүүгө байланышпаган жаза, коомдон бөлүүгө байланышкан жаза. Категориялар боюнча жазалар градациясы киргизилди. Белгилүү кызмат ордун ээлөө укугунан же белгилүү ишмердик кылуу укугунан ажыратуу 4 категория. Коомдук жумуштар 5 категория. Түзөтүү жумуштары 3 категория. Акча штрафы чоңдорго 8 категория. Жашы жетелектерге 5 категория. Белгилүү мөөнөткө эркинен ажыратуу 6 категория. Дисциплинардык аскер бөлүүдө кармоо менен жазалоо жана өмүр өткүчү эркинен ажыратуу жазалары градациясы жок. 3 эселенген айып жазасы жоюлду. Жазаларды категорияга бөлүү судьянын кең кароосунан кутулууга жол ачат. Бирдиктүү соттук практика көйгөйүн чечет. Кылмыш үчүн жаза өлчөмдөрүн жана түрлөрүн тактоо жана жазалардын катаалдык даражалары боюнча тиешелүү таблицасы түзүлдү. Кылмыш жаза кодексине жазык укуктук таасир көрсөтүүнүн башка мажбурлоо каражаттары киргизилди. Ал каражаттар мүлктү конфискациялоо, материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтуруу, Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары чыгарып салуу. Андан тышкары кылмыш жаза кодексинде жаңы институт сыноо көзөмөлү эркинен ажыратууга альтернатива кирди. Жыйынтыгында биз бюджеттүү үнөмдөгө ээ болдук. Кылмыш жаза кодексинде сыноо көзөмөлүн колдонуунун негиздери жана нормалары аныкталган. Сыноо көзөмөлү жаза мөөнөтү 5 жылга чейинки соттолгондорго колдонулат. Кылган кылмыштын оордугу, адамдын өздүгү, күнөөнү мойнуна алуусу эске алынат. Андан тышкары сот жабырлануучунун пикирин эске алуусу мүмкүн. Сыноо көзөмөлү колдонууга болбогон адамдарга каралган. Алар оор жана өтө оор кылмыш кылгандар, жашы жетелектердин жыныстык кол тийбестигине кол салгандар. Негизинен сыноо бул шарттуу соттоо институту. Сыноо бул азыраак жазалоочу, айыктыруучу мүнөздүү,
Эгер бул ишке ашса, биз кылмышты алдын алууда жакшы оң натыйжага ээ болобуз. Сыноо бул белек эмес, а коомдун адамды эркинен ажыратпай, оңоо жөнүндө үмүтү. Азырынча сыноо көзөмөлүнүн милдетин түзөтүү мекемелери сыноо толук калыптанганча КСИН аткарат. Кылмыш жаза кодексине 20-глава юридикалык чактардын жазык жоопкерчилиги жөнүндө түшүнүккө арналат. Бул маанилүү институт. Корпоративдик жазык жоопкерчилик акыркы убакта эл аралык колдоого ээ. Квази жазык жоопкерчилик жеке жактын жазык жоопкерчилигисиз юридикалык жактын жазык жоопкерчилиги болушу мүмкүн эмес. Кылмыш жаза кодексинде юридикалык жакка таасир көрсөтүүнүн чаралары аныкталган. Штраф, юридикалык жактын укугун чектөө, юридикалык жакты жоюу. Кылмыш жаза кодекстин өзгөчө бөлүгүндө реформа боюнча төмөнкүлөр. Биринчи, кылмыштын болгон курамынын белгилери такталды. Экинчи, кылмыштын курамынын даярдалган жана өзгөчө даярдалган белгилери такталды. Үчүнчү, өлкөнүн мыйзамына мурда белгисиз кылмыштын жаңы курамдары киргизилди. Төртүнчү, нормалары эл аралык стандарттарга шайкеш келтирилди. Бешинчи, кылмыш жаза кодекстин бар нормалары кол салуу объектинин приоритеттерине ылайык системдештирилди. Алтынчы, аскердик кылмыштар главасы жаңыдан каралды. Жетинчи, медициналык кылмыштар жаңы главасы киргизилди.